Tutulan adam yok. Batken özümüzdükü. 83 жаштагы Нышанбай ата Баткен шаарында туулуп өскөн. Ал каарыганда мынтип колуна керки кармап, шаардын борборундагы бактарактарга суу коюп жүрөт. Анын айтымында борбордук көчөлөрдөгү дарактар көп убакыттан бери суу ичпейт. Мындан улам Нышанбай ата күндүн аптаптуу ысыгына карабай, дарактарды суугарууну туура көргөн. Bu kılvatkın için ben hiç kimde tiyişeligim yok. Просто oturup tacaganımdan çıkıp su aydap koyayım bir dep köğünüme mağıl kelip şu suyu tosu aydadım. Bu şöyle benim maksatım. Yani şular kurgap kavasın. Yani bir mağalda buzulsa buzulup jatar. Yani çoğaca kögör turuş gerek de. Чындыгында акыркы жылдарда Баткен шаарында көрктөндүрүүгө жакшы маани берилбегендиктенби, Айтор шаардын борборундагы жашыл аймактар бозоруп, суу коюлбагандыктан гүлдөр гүлүн таштап, куурап жөнөгөн. Бирок шаардык бийлик баягыдай эле баары жакшы деп күндүн өзгөчө ысып жатканына шылтоолоду. Такыр суу ичпептир дегениңизге мен кошула албайм. Биз ошол өзүбүздүн бир машинабыз бар, билесиз. Эми баягы арык менен чыга турган жерлерге арык менен коюп атат. Болбосо ошол өзүнүн жанагы суу чача турган машина 2 күндө бир чачып атат. Себеби азыр өзүңүз көрүп атасыз, күндүн ысыктыгына байланыштуу. Азыр 1 сааттан кийин да кургап баягы суу койбогондой болуп калып атат да. Бул эгерде койбогондо алар дандап кургап калмак. Азыр барсаңыз гүлдөр уже ачылды. Баткен облусунун борбору Баткен шаарында шаардык бийликтен сырткары облустук жана райондук администрациялар жайгашкан. Бирок эмнегедир шаардын көркү бир да бийлик башчыларын ойлондурбагандай. Ал эми облустук бийлик жакынкы күндөрдө аймактагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштеринин жыйынтыгы боюнча тиешелүү тараптарга баа берилерин билдирди. Бул атайын президенттин жарлыгынын алкагында ыйгарымдуу өкүлдүн 3 айлыгы жарыяланган. Ал жерде айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана иретке келтирүү багытында 3 айлык жарыяланып бир топ иш аракеттер көрүлдү. Ал эми 3 айлыктын жыйынтыгыны биз областтык коллегияда 6 айдын жыйынтыгы менен текшерүүлөрдүн натыйжасында дайын чаралар көрүлөрүн билдиребиз. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарында өткөн жылыда көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери натыйжалуу болбой, тигилген бактарактардын көчөттөрү жыл айланбай куурап калган. Бирок ага эч ким маани берген эмес. Эми быйыл кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Ал арада Нышанбай ата каарылыгына карабай, алынын жетишинче бактарды сугара берет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.